Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Нурбек Карыйч. Алмазбек Батырбекович азыр айтып кетти, менин коллегам. Мен айтат элем, кечээ күнү биз жакшы өкмөттүн курамын, түзүмүн, программасын, өкмөттүн башчысын жакшы мынандай ынтымакта шайлап бердик. Андан тышкары биздин төрагабыз Асылбек Шарипович жакшынакай андай узаттык, туурабы? Мен сунушту айта элем, көпчүлүк коалицияны түзгөн фракциялардын ортосунда келишим бар. Ошонун 5-чи бөлүмүндө так жазылган. Фракциянын чечиминин негизинде коалициянын отуруму чакырылат деп. Ушул маселени жаңы төраганы шайлоо боюнча мен чакырып кетет элем. Чыныбек Кунучту, коалиция көпчүлүк коалициянын башчысын, фракциянын лидерлерин, негизинен депутаттарды бир коалициянын алкагында отуруп, ынтымакта, жакшынакай чечишип алсак, мыйзам негизинде биз дагы эртең менен Өнүгүү прогресс фракциясы чечимин бердик. Коалициянын отурумунда чечип алсак, ошол жерде ачык, жаңжалдашпай, урушпай, бир талапкерге токтоп, ошол талапкерди пленарный заседанияга чыгарып, анан шайлап берсек. Андай дегенин себеби, азыр мына бүгүнкү күндөн баштап уже кара пиар башталды. Ошол менин сунушум. Анан мына күн тартиби боюнча өзүңүзгө маалым болгондой, 21 январда комиссия түзүлгөн. Номер 222 Римский 6 токтом негизинде баягы жарандарды мыйзамсыз жазык жоопкерчилигине тартуу маселелерин иликтөө боюнча убактылуу комиссия түзүлгөн. Ошол күндөн баштап мен бүт укук коргоо органдарына запросторду жибергем. Бирок Хош бериңиздер. Акыркы жооп марттын аягында келди. Генеральный прокуратурадан гана 400 баракта маалымат келди. Ошондон убакыт керек. Мен суранат элем парламенттен 2016 жылдын 17 июнуна чейин ушу комиссиянын жумушун узартып бергенге. Рахмат. Рахмат.